Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдалып чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Бишкектин Асанбай Кичи районунда унаанын айдоочусу жөө өтмөктөн өспүрүм кызды сүзүп кетти. Окуянын куөлөрү билдиргендей, Токонбаев көчөсүндөгү орун алган кырсыкта жабыркаган кыз болжол менен 12-14 жашта, ал эми унаанын айдоочусу аял киши болгон. Милициянын кайгылуу кызматынын маалыматына ылайык, учурда окуя болгон жерде милиция кызматкерлери иш алып барууда. Кыз тез жардам унаасы менен ооруканага жеткирилген. Кененирээк маалымат кийинчерээк берилет. Чакан ГЭС Ачык акционердик коому Финансы министрлиги тарабынан бөлүнгөн каржыга Киров суу сактагычындагы Бала Саруу ГЭСин куруу иштерин улантууда. Чакан ГЭС Ачык акционердик коомунан билдиришкенде, учурда акционердик коом ГЭСин имаратын жана басым түтүкчөлөрүнүн курууна ишке ашурууда. Мындан сырткары, Бала Саруу ГЭСинин гидротехникалык жабдуу менен камсыздоого өткөрүлгөн конкурстун жеңүүчүсү австриялык Global Hydro Energy компаниясынын кубаттуулугу 5 мегаватт болгон биринчи гидроагрегат үчүн конус тибиндеги соргуч түтүкчөлөрүнүн комплексинин биринчи партиясы алып келди. Маалымат үчүн, Бала Саруу гидроэлектростанциясынын Талас облусунун Киров суу сактагычынын гидроэнергетикалык ресурс эффективдүү колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Бул ресурста суу сактагыч колдонулган баштап бул күнгө чейин ишке тартылган эмес. Бала Саруу ГЭСинин иштөө режими Киров суу сактагычынын сууга иштери менен тураланат. Бүгүн 24 февралга карата Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 63 миллион 427 миң сом жана 15 250 рубль түштү. Бул тууралуу Финансы министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Белгилей кетсек, Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Каржы министрлигинин борбордук казыналыгында атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Табигый кырсыктын кесепеттеринен жоюуга жардам берүүнүн каалагандар эсептин реквизиттерине сом, доллар, рубль жана евро валютасындагы каражат которо алышат. Бишкекте 128 орундук кургак учукка каршы жаңы оорукана ачылды. Оорукананын ачылышы аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Саламаттык сактоо министриги Гүлнара Батырова, Германиянын Кыргызстандагы элчилигинин жана Германия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү катышты. Аталган оорукана кургак учукка каршы күрөшүү программасынын алкагында Германия өнүктүрүү банкынын гранттык каражатына курулду. Оорукананын курулуш иштерине 6,5 миллион евро жумшалды. Аянты 6590 чарчы метр болгон жаңы адистештирилген мекеме бардык эл аралык стандарттарга жооп берет. Жаңы имаратта диспансер, клиникалык лаборатория, медициналык визуализация, кургак учуктан тышкары бөлүм реанимация, көк дары дармектерге туруктуулук бөлүмү жана кургак учуктун ачык түрү менен ооругандар үчүн бөлүм жана башка бөлүмдөр бар. Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн төргөө кызматы тарабынан опузалап акча талап кылууга шектелген бишкектик тургун кармалды. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер бөлүмү басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, аталган жаран 2012 жылдын февраль айында 3 бөлмөлүү батирди 12.500 долларга сатып алып, 6 айлык мөөнөткө башка бир адам ишеним кат жаздырып алып, бирок үй бүлөлүк шартка байланыштуу өз убагында үйдүн өзүнүн намына которо албай калган. Андан кийин үй ээси үйгө кайра ишеним кат жазып берүүнү суранса, шектүү аны коркутуп, үйдү сатып сала тургандыгын же болбосо 3000 доллар бербесе кол коюп бербей тургандыгын айтып, акча талап кылган. Бул арыз 2023 жылдын 20 февраль күнү катталып, жабырлануучу аталган жаранга мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Аталган факт Кылмыш жаза кодексинин 208 беренесинин 1 бөлүмү опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Атайын төргөө амалдарын жүрүшүндө 2023 жылдын 20 февраль күнү саат 6:00 чамасында Бишкек шаарынын тургуну жабырлануучудан 118 миң сом алып жаткан жеринен кармалып, тинтүү учурунда жанынан 118 миң сом акча каражаты чыккан. Бүгүнкү күндө кылмышка шектүү жаранга карата Кылмыш жаза кодексинин 208 беренесинин 1 бөлүмүнүн опузалап талап кылуу негизинде айыбы угузулуп, Нарын шаардык соту тарабынан 2 ай үй камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалган. Учурда төргөө амалдары улантылууда. Ош базарда чөндөкчүнүн аракети видеого түшүп калган. Бишкектин Ленин райондук милициясынан билдиришкендей, 21 февралда кыргыз жаран милицияга арыз менен кайрылган. Анда 20 февралда Киев менен Бейшеналиева көчөсүнүн кесилишинде белгисиз жаран арыз ээсинин пальтосунун чөнтөгүнөн 25 миң сомдук телефонун уурдап кеткени жазылган. Аталган факты Кылмыш жаза кодексинин 205 беренесин уурдоо менен катталып, кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 39 жаштагы жаран кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ысык көл районунун курорттук рекреациялык зонасында жайгашкан 4,62 гектар жер тилкеси мамлекеттик менчигине өткөрүлдү. Оң Сарыой айыл өкмөтүнүн аймагында Чоктал жана Өрнөк айылдардын ортосунда жайгашкан тилке 2013 жылдан бери мыйзамсыз пайдаланып келген. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө анын базар баасы 63 миллион 806 миң сомду түзөт. Текшерүүдө маалым болгондой, аталган участок 2013 жылдын Ысык көл райондук сотунун чечими негизинде кыргыз жарандын намына берилип келген.
Андан соң жогоруда көрсөтүлгөн жер тилкеси жарандык укуктук бүтүмдөрдүн негизинде 18 жаранга өтүп кеткен. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен райондук прокуратура тарабынан Ысык Көл облустук соттук райондук соттун чечими жокко чыгаруу боюнча доо арыз берилип, облустук сот толугу менен канааттандырылган. Соттун чечимдери менен жер участогуна сотту сатып алуу боюнча бардык келишимдер жараксыз деп табылып, мурунку ээлердин менчик укугу белгиленген тартипте жокко чыгарылды. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.